Саламатсыздарбы урматтуу кеченин катышуучулары жана кадырлуу меймандар, кутмандуу күнүңүздөр менен. Улумекен коомдук фонду тарабынан уюштурулган Сагындырган Саркол аттуу алгачкы поэзия кечебизге кош келипсиздер. Бүгүнкү поэзия кечебизге Сарколго барып иштеп, жашап келген кыргыз эл акыны Анатай Өмүрканов агайыбыз. Кыргыз эл артисти, төкмө, драматург, театр жана кино актёру Табылды Аттанов агайыбыз. Бүгүн бизде конокто. Ак балта жакып жердеген, башынан мөңгү кетпеген, чокусу бийик дүйнөнүн Сарколун ыйык кеңмекен. Жайылып топоз кой эчки, тоолордон чубап тай менен, боз үйдөн аңкый чыбакчы, чептилип комуз күү менен. Назарыңыздарда Сарколдон чыккан жаш маңазчы төкмө акыныбыз Алы Туткучевдин шакырты Мухаммед Мургап поэзия кечебизди баштап бермекчи. Ырдайын десен жакшыраак, микрофон ийилет. Подвайт этип микрофон акыныга күйүнөт. Андан ассалому алейкум баарыңа ырдап алайын. Жашың менен кошулуп карыңа ырдап алайын. Akın bolgondon keyin eптеп септеп эмесең эчен сөздөн салайын. Бүгүн Саркол деген жеримди, Саркол кыргыз элимдин эстей турган кез келди. Дагы эле Саркол калкыма беттей турган кез келди. Анда жашарың анда кошулуп да жакшылыктан олтуруп, жакшылык деген нерсени чаа тапкандардан болгула, көнүм өлгөн ыйманды баккандардан болгула, элги ырдап берели, алакан күзүнө дем кылып, колуңардын эмеси чапкандардан болгула. Азырымында карасак, Сарколдун өзгөчө сүйгөн жандар келишти. Саркол кыргыз кадырын билген жандар келишти. Бир башыны Кудайга ийген жандар келишти. Болбосоң эмин карачы, Сарколго көңүлү түздөгөндөр келишти. Акыл асыл сөздөрдү үндөгөндөр келишти. Акбалда бабабыздын жериде бир кезде Сарколду карачы иштегендер келишти. Алардын айтып берели, андан ырдап төгөлү. Азырымында карасак, ойлонуп кетип баратам. Кашыбызда мынаке кадырлуу болуп турган, кадырлуу болуп ой курган төкмөлөрдүн төлөөсү. Атабыз мында карачы, өзү дагы келиптир. Айтылып бүткүс карачы, сөзү дагы келиптир. Алардын айтып акынын азда болсо кичине, акындык менен төгүптүр. Болбосо анын белги жагында, азырымында малында. Анатай деген атабыз азыр ырдап жатабыз. Аталарым бул кезде Сарколдун иштеген күнүнү болсоң атайын эстеп келе жатпайбы? Каяктасың Саркол деп эктеп келе жатпайбы? Кыргызга кыргыз карачы беттеп келе жатпайбы? Азырымында карасак, Сарколдун балдары, Сарколдун жаштары эрең тарихи мекен өзгөчө Алатоого агылып. Tarixi mekan özgöçü, Alatoğu geldi da, Akçardamın belli da, Kırgız elge geldi da,
da, kızmatın kılıp gördü da, bul baldarmından özgöçe, Alatoğlu'nun celinde, okukça kanı varı, bul parını bilindim, okukça kanı varı, Aradın ayda gedeli, süyünüp kalsın kulağı, Bolgoson evin uşunday, gecemizdi başlagan, Yaşlardı olsun uşunday, Jakşılıkka kakşagan, Bizdin sarı kolçulardan toktolgon, sarı kolçulardan boştolgon, Ulu megen özgöcü, Fondu Usman emespi, Eldin başın koşuğa, Çoğulu Usman emespi, Çoktur menen ayduğa, Oyu Usman emespi, Andıktan mından özgöcü, Sarı kolgon buyut bağlı, Köpçülüğü vurmaktan göçüp gelgen canlar var. Göçüp gelip yazsa da kelimetçüydüm boynundan işlep жүрген uağı. Köngülünü kırgızga tüzlep жүрген uağı. Oşalar mından özgöçe. Bağıngan canları toktoldu, sarı kolgon özgöçe. Bağıngan canları toktoldu, sarı kol dese durbagan, sarı kolgon özgöçe. Kanca yaşlar boş oldu, sarı koldun nemesi. Elinin aydı oradayın, kazık bütün albagan. Kelinin aydı oradayın, 4500 belin medir belinin aydı oradayın. Tolgoson emin karacı, sarı kol degen kandaycı, sarı kol degen baldaycı. İstesek de düğünedin, tavalı baylı sandaycı. Bilini bilin özgöçü, sürüp gelgen sarı kol. Kadırın barkın özgöçü, bilip gelgen sarı kol. Ayda kesse karacı, eğrisi onun sarı kol. Aldın menen rubin, kendisi onun sarı kol. Ama akbayın aldın belinde, belisi onun sarı kol. Arkası uçam oynamun, tölüsü onun sarı kol. Aydık bütün albaysın, rankın menen kara kol. Kölüsü onun sarı kol. Tolgoson menin özgöçü, buncakka gelip jürüse da, kadırın barkın bilse de, sarı koldun özgöçü. Arımında dağılın, sağınışlardı tarkatıp, sağınışlardı kalkatıp, ırday durgan keskeldi, bilivis, bugündün emin özgöçü, seylay durgan keskeldi, arımında karasap, ciğinimaday kişi bu, toktolgonu jakşıken, jakşılıktın aslıken, anda emin jalpıga, jaşın menin karına, iyiliktin ebese, kalavayda geteyin, sarı kol çok alkımdı, kalavayda geteyin, akım bolgondan keyin, andan başka geteyin, kavuldım adamdın joluna ben de jetsem de, ağlap okırgı seninme, kedi olup bul jese, okup жүрген çağız, çıkarmaçıl toğızı topumun, topup жүрген çağız, buyursan emin buyursa, atalarının ardından, basa durgan bağız, akbatasın bugündü, ala durgan çağız, buyursan emin buyursa, çıldız ıslam akverin, cana durgan çağız, sarı kolçu halkımız, esen bolup жүрgülü, densoluktan arkaçan, beken bolup жүрgülü, bilindin arkaçan, bilindikte süygülü, anandağın arkaçan, ıntımağı sarp oldun, pek olsun dep dileymin, rızkısın ardayım, köp olsun dep dileymin, uşunday geçelim uyuşturup başlagan, yaşlarını karacı, jakşılıktan gündөгün, asıl sözlü süydөгün, kaynanayın bu tezde, uğun meken fontuna, jalpı geldin atından, razıçılık emesi, bildiri uzdap keteli, jakşılıklı sözünü, жүздürü uzdap keteli, jalpın ardın emesi, süydürü uzdap keteli, eli iskelip çokunsa, elgi uzdap keteli, arımında karacı, ağlayın bu tezde, ataların dağı var, ayda kesse karacı, abaların dağı var, alardımında karacı, akınlıkta durganda, asıl sözü tağular, Tolgoson emin karacı, arımında buncaşlar, yaşlardağın özgöçü, toplulup gelgen uağı, bilini bilin özgöçü, koştulup gelgen uağı, jakşılık degen nelsege, toz gelgen uağı, sarı kolgu buyursa, alatoğu buyursa, ak kızmatlı buncaşlar, ak karavuz dep durar, jakşılıkka jakşılık, takşalavuz dep durar, özü üstün özü üst, atalardan batalık, başkaravuz dep durar, bulardın bolson tilegin, Kudayım özü koltasın, jakşılığın jaratkan, jaş olsun da joldasın, jamandık bolson egerde, jaratkanın oңдasın, bilin elge bilin, ılak bolup жүрүңөр, bilin elge bilin, bulak bolup жүрүңөр, özüңөр bilesiңер barыңар, жашыңар менен карыңар, ağlamda sansız yıldız var, asmanda sansız kırgız var,
konser bolsun, toy bolsun, kaçan geçe olganda geçip gelen Kırgızlar. Kırgızlar degen ankenin uşunu menen Kırgızbız, uşunu menen Yıldızbız. Konbosan menin Karacı, bir kezden Akbaltağa kavsoğa jerdegen. Mana satan boyluğun, Sarıkol degen uşunday, Akbalta'nın jeydegen. Arıldağın Karacı, uludu Kırgız halkının, Sarıkol menen dağına, ulanıp жатқан уағы, Sarıkol'da da Kırgız, çuvalып жатқан уағы, Sarıkol'da Kırgızstan, özgürce emin aysak bil, Salgıdağı Kırgız bil, Nargıdağı Kırgız bil, ayda kesse bütbөгün, Bargıdağı Kırgız bil, Toyudağı Kırgızca, Oyudağı Kırgızca, Çoludağı Kırgızca, Dilidağı Kırgızca, Tilidağı Kırgızca, Sırıdağı Kırgızca, Ölüdağı Kırgızca, Yelidağı Kırgızca, ayda büste bütbөгün, Yelidağı Kırgızca, Kırgız elim arkaçan, aman bolsun dep dileyim, aydılı oğu bütbөгün, bayan bolsun dep dileyim, çarpın argamışınday, жақшылықты көп dileyim, özün öldüm uyurusa, süre da keleli, жақшылыққан emese, kızıl dildi toktotkoy, buyurda keleli, aldın argan emese, ayanbastan jeteli, aynan ayın baykelin, aynan ayın ecelin, kağılayın yaşlarım, bardım argam aytarım, ürüske degen argaçan, ortamırdım aradayım, boğa ölisin dep dileyim, жақшылық деген орынтоғы, тоғы өлісін деп тілейм, Алатау Кыргыз жеріне, Sarıkol Kırgız селіне, Тоқталай деген тоқтоғой, тоғы өлісін деп тілейм, жалпың елге ұшындай, жақшылықты көп тілейм, еңі Sarıkolчулар өзгөчө, атайымына бір жылы, тозығандан бері союз бол, ақырында бұл жаққа көшіп келе жатышат. Жақшылықты бұл жақтан көріп келе жатышат. Көңілдерін өзгөчө бөліп келе жатышат. Аралашып бұл жаққа қыз алса, оға кейбір қыздарының Алатауға беріп келе жатышат. Көзісі Кыргыз деген Кыргызда қайсыл жаққа барса да, қайсыл жақтан ұшындай бақтысыны тапса да, Кыргыздығын ұнытпай, бір Құдайдың ұлықтай жүре берген Кыргызбыз. Birimiz suya gelgen Kırgızbız, жақшылық деген нәрсені біле келген Kırgızбыз. Ең айнан айын көпчүлүк, азда болса сас кылып, кичинемін даңырладым да жамағым менен мынаке жалпыңарды сыйладым. Барыңа демін бұйрысаң есен аман болула, жақшылық деген нәрсені ардай менен болула. Ölümden ушул аяғы, azda olsa sas kılıp alakança koyuladı. Адамганов Исмамали. Алымбулат Назаров, жерим Сарыкол. Олиясы Жомарт деген байыртадан қалған екен, асқа тоосу, көлі суусу, бары иық Сарыкол мекен. Кылымдарда артта қалған тозып кыргыз чабыштардан, келген кыргыз жергесинен улуу тоого жылдыз жанган. Көчмөн кыргыз келип конду, мекен кылып бийик тоолу, чыгыш Памир Сарыкол жери, болду ата журт тоо койну. Азыр деле жашап келет, андан калган урпактары, кыргызмын деп сыймыктанат, баштан түшпөй ак калпагы. Ошол элдин бир кулуну, тоо коймун мактаган, мен кыргызмын, жерим Сарыкол. Ата бабам тандаган, мен кыргызмын, жерим Сарыкол. Ата бабам тандаган. Кыя барбы кыргыз каны акпаган, кыржон барбы кыргыз сөөгү жатпаган деген сыңары кылымдар бою батыр бабаларыбыз нээре чабышып, катуудан казаны талкаланып, жумшактан күлү сапырылса да, өзүнүн эң кымбат нерсеси эне тилин жоготкон эмес. Ошол элдин бири бийик тоону мекендеген Памирлик кыргыздары.
Бийиктик сөзү Алымкул Акназаровго таандык аткаруучулар жогорку окуу жайынын чыгармачылык студенттери. Бийиктикте биздин ыйык жергебиз. Нечен кылым байырлаган кыргыз эл, Памир Сарыкол деген сырдуу жерден биз. Бары бийик, бары тунук таптаза, ак дөңгүлөр, көлдөр, суулар башкача. Бийиктиги жер шарында өзгөчө, космоско да чыгып алып караса. Ишеналы Арабаев атындагы Мамлекеттик университетинин 4-курсунун студенти Максатбек кызы Азимбүбү. Байрамбек Тойчиев, менин Сарыколум. Те качандыр чыр согуш талаштанмы, же көчмөндөр жаңы очок самашканмы, айтор бир учак калпак кыргыз келип, калган экен мекен деп бадакшанды. Чач мезгил жылдардан аркан эшип, не бир заман, не бир күн баштан кечип, кылымдардын закымында бадакшантоо болгон экен кыргызга алтын бешик. Бадакшантоо Алтай тоого жакындаштоо, Алтай тоодой апапак күмүш чачтоо, андыктан эл апкардуу Бадакшанын Сарыкол деп өз тилинде адашканго. Атал келет эл мүнөз Сарыкол эли, көмсө келет көргөнгө Сарыкол жери. Сөздү тандап, сөздү сындап өнөр туткан, сөзмөр келет айрыкча Сарыкол эли. Исхак Разаков атындагы Кыргыз мамлекеттик техникалык университетинин 3-курсунун студенти Орунбаев Абдумай. Жолдошбай кызы Жумагүл, сагынып бүгүн келдим мургабыма. Кайгырып сен эстесем жазылат жер. Керемет бейиш жүктүү туулган жер. Атамдай кучак жаят асказоолор, кош кел деп саамай сугайт сыдырым жел. Сагынып бүгүн келдим мургабыма. Окшошпой калыптыр мурдакыга, кайгырып капаландым мен ансайын, сагынып жолдорумдун узагына. Таба бол жүрөгүмдүн кусасына, айландың өзүң көңүл музасына, алаңдап аптыгып мен келген кезде, өзүң кыз апакемдей кучагына. Шылдырап үнүн созуп аккандайра, шыпаасы бүт тартымдын өзүң гана. 1000 жылга сенден алыс кетсем дагы, сагынып мына бүгүн келдим сага. Uykundan serpilgende alız candan, ayıldın aktanlar isteyen. Yolunun boz çanları gözden uçup, ömrümüz pencerelerine. Ömrümüz pencerelerine. Çalışacak şokundan
Göçüp göktün Abalardan da durup uysağında Çil boynu çüzdü gelişi usundun Çil boynu çüzdü gelişi usundun Dolancer kudureti sağındır Erisin göz aldıma men kalbette Ayrıma özüm cephe oyum cephe Ümidim sağımdarma bakıp gitti Кыргыз эли жаралгандан поэзияны аздектеген, аны бийик туткан эл болгондуктан Сарыкол жерибизде да өз чыгармаларын өркүндөтүп, бир тоогурларын жазып, элибизге таанымал болгон жердештерибиз Виталий Жумабаев, Майрамбек Тойчиев, Алымкул Акназаров, Майрамбек Садырбаев, Камал Урустамов, Акылбек Атабаев, Батма Оторбаева, Суусар Токтоматова жана Эркайым Мамытова сыяктуу таланттардын ыр-саптарына көңүлүңүздөрдү бурабыз. Чыгармаларды авторлор жана чыгармачыл студенттерибиз окушат. Ата салтым. Биздин эл тукумулап кылымдардан келиптир ата салтын алмаштырбай, акылдуу, арлуу, назик кыздарында башкага ыра көрбөй, аттандырбай. Карысы санжыралуу сабак айтып, эркөкүрөк жигиттери жаасын тартып, келини кемегеде от тутантып, кыздары кыз куумай лап билип жартып. Жүрүшкөн анда кыздар бешкө күлчөн, күйөөгө ат токундап узатканча, чаштарын артка кайрып карабаган, өзүнчө үй жай салтын улатканча. Сарыколдуктар сал-санаасын бек сактаган, бир ууч топ жылдыздай жашаса да, туу тутуп кыргыз деген ат тактаган. Бүгүн мен мынышуга сыймыктанам. Амансыңбы менин журтум Сарыколум, алыс жакта кызың жүрөт сагынып, асман тиреп чокуларын кар баскан, тургандырсың көп сырларды батырып. Көз мелжиген асказуулуу Сарыколум, балалыгым калган сенде жашынып, көп жыл өтүп кетсе дагы арадан, жүрөмүн мен бир өзүңдү сагынып. Тоолорумду сагынам ак кар баскан, тоолукмун мен койнуңда өсүп чыккан. Көп элдер көз атышып кызыгышкан, койнуңда сан байлыктар уюп жаткан. Намыскөй элин тоодо жашап келет, токтобой
Menin elim biyiktlikte yaşay verin. Balalık bırak ötkün tuğulgan yerde, tasmaday göz aldımda elesimde, tağdağı yıldızlarday tarap ketken, kızmak kılıp uğul kızım bötön yerde. Ömrümdün darağı güldöp durgan, tamırı sen özüngde tereň japkan. Kayda men kaysıl yerde jürsem dağı, sarı kolum seni menen azıktanam. Muğun almaşıp özüngde bargan sayın, öz yerime çoçun bolup kalgansın. Tanı bastır mümkün meni жаңылар, kanse dağı damtayt seni ırlarım. Sağa degen ırım bütpöy yazılap, kanat baylap bir özüňe talpınap, kuttu jerim senden ketip kalsam da, ködönümde ömür boyu saktalat. Toğsu biyik, sarı koldun eli biyik, biyik jerde biyik degen sezebilip, tamırlaşta, sırdaşta doğulur menen, sarı kolum kırgız üçün daim biyik. Ulansın dep urpağımdın, ulu köç görölgösün başladın sen. Tuğum kırgız boydan kalsa kendi, keng sarı kol kutlu yerde taşladın sen. Ezelden tüy birge kırgız kalkın, bıçağın kenin jayıp tosup aldın. Ala doğum sen kırgızga жалгыз uya, oşentip ken koynundan bayır aldın. Ala doğum tüktüğü meken jayalarım, kırgızım arka delim tayanarım. Seni arzu ümit menen kelgeninde, meğerinin kankorduğun ayavadım. İçara ıykı-tıykı bölünmögün, bardığı sırtta bolsun kömüldögün. Sınavlar kıyın kezen kese da, çaypalbay mel kalpoydu tөгülbögün. Bölünböz eri şarkak birge bolup, birge ösüp birge önügüp kögörölü. Ansız da başka ellerde kövemezkiz, birgip biz kırgızda kötörölü. Kamal Ustamov kemi besin bereke. Oba durmuş, köpkö dam düýüdü. Keýde jеңil, keýde kıyın kündötü. Güjürmöňgö tursa dagы külüňdö, jalka olorgo jay berbesden jüdötün. Jaşoo görüş ömürdögü eň kızık, aydan başlap gigantardy turguzup, bolsa dagы tetikteri jönököy, turbayt eken ulam alma umtulup. Kalыстыгың kara kıldı kak jargan, turmuş sensin meni süýgön erekem. Elibizge emgek üçün bak bergen, kemi besin senin uşul berekem. Gün ala törülgön büt doğ koynunda, koy jayıp çomoygun göz doğ boğunda, ırıskın alыстардан terip жүрөm, жан дүйнө сары колдун тоолорунда. Сары кол кантип сени сагынбайын, өрүмда ар бир тамгам сагынганын, алыста жүрсөм деле сен деп согот. Жүрөгүм кан жүгүргөн тамырларым, жанерги шылдыр шылдыр суулар акса, туылган жер тоолор башка, суулар башка. Таштаттан эки кадам жери дагы мен үчүн жайнап турган бир гүл бакча. Майрамбек Садырбаев, Аксу. Тоолордо жашыл көктөм, токтобой мезгил өктөм, токтомуш бешигинде төрөлүп өзүм өскөм. Шаймагым алтын аскам, алгач мен кадам баскам,
кайрылбай өткөн күндөр көңүлдө калган дастан. Айттың ай ал күндөрдү көрсөм дейт кайра баштан. Бак бурум бакыт кенчи балаңа бата бетчи. Баркыңды билбеппин го балалык да бир келчи. Чак түштү ойлонумун жакынбы өмүр кечи. Алынкул Арназаров, Бийик Тоолор. Бийик тоолуу жерим дүйнө төбөсү, анда өспөйт алма өрүк мөмөсү. Чар тарабы жалаң шагыл корумдар, сырдуу дүйнө жомоктордун өлкөсү. Өспөйт анда арча кайын карагай, дары дартка өтө жөпкө бай. Андан аскан доолорунун фонтандары, мөңгү соосу жан сергитет аябай. Көлдөрүнөн толкун ойноп жел келет, көл түбүндө не бир дүркүн керемет. Чачын тарап жуунгансып берилер, балырлары ыргалышып бермелет. Катмарланган тоолор сырдуу айбаттуу, сактабышмак сырлар катып салмактуу. Бийиктикке жете берип жулдузга, жашайт кыргыз Элбирс мүнөз кайраттуу. Акылбек Атабаев, Улуу көч. Улуу көч, улуу элим уламары, унутуп баратышат карт тарыхты. Кыналып бирге жүргөн кайберендер, алыста кетип барат бизден ары. Улуу тоо бүркүт шаңшып имерилген, угалбай мүнүн эми унай тартып. Асманда чатыраган жыldыз өңдү, ааламга чачырадык санаа тартып. Булуң көл, зор көл менен жашыл көлдөн угалбай маңыр үнүн канча эңсесем. Асманда чатыраган жыldыз өңдү, ааламга чачырадык санаа тартып. Кечеги ыйык жерлер мекендеген, кечеги бейик чоку булут кезген. Сары кол мекенибизди кылымдардан, өчпөдү колоңдоду оту жанган. Уккун сен, мен атайын айтам сага, тарыхты унутпагын адашпаган. Ак калпак комуз менен манас айтып, сактагын ата салтын алмашпаган. Сактагын ата салтын алмашпаган. Эсенбол Ибраев, Энетил. Бул жыкты өз да жат да угушсун. Энетилим, эне сүтүм уюткум. Тунук болсом, тилим менен тунукмун. Улук болсом, тилим менен улукмун. Улут болсом, тилим менен улутмун. Анткени тил аралыктын улуктугун аныктар. Мен көлгө жалгыз келдим, байыралдым. Тургуздум махаббатты, байду балым. Жаштыгым татал жолдон жаңылышым. Улундум канатымды кайрып алдым. Жаштыгым татал жолдон жаңылышым. Долондум канатымды кайрып алдым.
сумдай көп биздин өткөн келер мин аман болсом да бир көксөм азыр мен жалгыз учкан ак булут баратам багыт издеп памир көздөй азыр мен жалгыз учкан ак булут баратам багыт издеп памир көздөй Senesen kustalıkta sezimimdi Жаздағы салқын желден хабар улар Мен жоқта сылай жүрдім самайына Тапшырдым мысық көлдің шамалына Egine жалғыз келdim, байыр aldım Durguzdum mahabattın, bayılıp aldım Yaşlığım tatal yoldan, yağmur üstüm Kolumdum kanatımdı, kayırıp aldım Саматбарым сары колу жайында саманчынын жолу сыңар айылга туш келгенде тойлап алды жүрөгүм жалбырактай калган күздө кайында тоолор турат тоголушуп көк менен тоолуктардын мүнөзүндөй чөкпөгөн торгой тамчы кыз жигити ырдаса толкун токой ыргалмасы көктөгөн турган менен тулак чөпү көрүнбөй жемиш бышык жерге толо төгүлбөй сагындырган көргөн жанда бир жолу сары колдо сулуулук бар өмүрдөй теңбө түшкөн келип кубанч кайгыны теңбө түшкөн келеп жарыгай нурду сары колум самай жай сайын саманчынын жолусмал айдымды деген саптарыңыз менен алымкан эже көптөгөн ырларыңыз менен Сарыкол элине белгилүүсүз ошол Сарыкол жөнүндө кыскача айта кетсеңиз. Уруксат берсеңиздер, мен бул кишилер Сарыколго барганда, мен бул кишилер менен постоянно бирге жүргөм. Бugatan баштап алчок, границаларында Кыргызстан Ташбаев, Алымкан эже, Өстөнданки, Окунишбаев, кишилер бар, тура машинасы менен мен алып жүргөм. Өткөндө да силерге бир айтып берип едим. Алымкан эженин жазган сөзүн үйрөнүп, бәкисада Бugatan чоо менен жолдушардын алдында ушундай эже башын жууп жатат, бир кол менен үй жаратты. Ошондон акин шундай бир сонун сөздү айтты. Бийикти бийик сактаган элиңе алкыш рахмат деген сөз. Ушул Алымкан эже айтты.
Osmanlı'da, Atabay Osmanlı'da. Ettin mi ondan cümleleri? Bulundan hiç etmemizde. İçinde tomuk verdi. Tomuk verip, anam icattı. Niye gittikçe sorup kaldı. İnanın ben kırkısına gidip kavrana gidip tomuk sırasa geçe bok koy. O böyle ertekenin kavrana ısırgıdan önünde. Üstü düşüyor, kadar hesabı böyle. Kelmeleri değil. Yüzüncü de boşluk orada Osmanlı'da. Tomuğunu ver, tomuğunu ver diye sorup kaldı. Boşa çıkıp alınca var mı? Küçük bir anıkında. Yüzünce de bir bana tomuğunu geldi. Şu an önce mutluluk baktım üstündeki. Mutluluktan da ona geçiyor. Keşifler bu kişi benim hayatım olur. Bu kişinin iyisi beni açık önünün hayvanının kaynatası. Ne diyor? Göz doksun. Az bir kaçın katlaşmışıyoruz ama kaçının kaçıncı olur. Rahmat ece, tereң razıçılık. Sizden ırlarınızı ar daim Sarkol ele sүйüp okuyunuz. Var bolunuz. Ketermin, birok seni unutpaymin. Unutpaymin bir tünögön jatтай bolup, öz жериңде ömümdü sağınarmın. Jem akырын sağıngan atтай bolup. Sımapтай жылт-жылт etken ilbirsteriң, ar gün sayın düştörümө kirip menin, bul toğurgo alıp gelişer meni kayra, büyüsünü olturguzup kiyikteriң. Бул сактарыңызда Сарколду сагынуу менен эскерген экенсиз ай. Баарыбызга белгилүү болгондой 60-жылдары Сарколго барып билим берүү тармагында үзүрлүү иштеп келген экенсиз. Ошол жөнүндө кыскача сизге сөз берсек. Урматтуу Сарколдуктар, бүгүн ушундай жакшы жыйынга чакырганыңыздар үчүн сиздерге мен абдан башымды ийип ыраазымын. Өткөндө bir жигит чалды, bir эмес 2 жыл чалды. Мен айттым барам деп. Мен азыр bir башкача абалда турамын. Көрбөгөн кишилерди көрдүм. Эңсеген кишилерди көрүп учураштым. Силер ушул Саркол Ургаптын bir өкүлүсүңөр. Мен аерде 5 жылдык өмүрүм кетти. Бул деген өзүнчөлө bir институтты бүткөндөй болду. Мен бияктагы университет эмес, турмушту Ургаптан көрдүм. Ошон үчүн мага ошончолук ысык, ошончолук ыйык. Мен көп келгенде, көп жылдар бою кайра баргым келип, жөө баргым келип, түшүмө кирип, мен кызык болгом аябай. Ошол менин тынчыбаган ойлорум кийин ыр болуп чыкты. Кудайга шүгүр, эл жакшы кабыл алды. Ургап Саркол деген ким, каякта, кандай экенин билди. Негизинен кыргыз окуучулары билди деп ойлойм. Бул Саркол өзү чындыгында ыйык жер. Биздин улуу акыныбыз Эрнест Турсунов барган. Менден мурун ал киши барган. Ал 1 жылга жетпей кайра келген. Анан кийин Мырзагапаров деген кыргыздын эң мыкты жазуучусу барган. А мен тең-туш катары, курдаш катары көп сүйлөшүп калдым. Ал эле 1 жылда иштептир. Анан Айтматов Лениндик сыйлык алганда болду, мен кеттим. Мен досум сыйлык алдыр деп кетип калдым. Өзү деле айтчу. Анан кийин мен бул эме үчүн айтатым? Анан кийин мен бардым. Мен ушул адамдар аркылуу мурда Ургапты билсем, мен кийин өзүм көзүм менен көрүп, колум менен кармап дегендей суун ичип, даамын сызып, өзүм барып көргөндө тигилердин көргөндөн да башкачараак, сыйкырдуураак, ыйыктай болуп сезилди да. Мүмкүн алар да ошондой болгондур. Мүмкүн алар 1 жылдын ичинде баарын сезген эместир. Мен деген 5 жыл бардым деп атпаймынбы? Ошондон кайра мага бияка көнүш.
ошончо эле 5 жылдан ашык убакытты алды. Мен азыр дагы Мургап дегенде Өмүрканов деп айткандай жалт караймын. Себеби ошондой болуп калат экен. Кимде ким биринчи тийген күйөөүн аялдар унутпагандай эле биринчи турмушта ачып көрүп жашап келген киши ошол жерин унутпайт экен. Тулпан бир жем жеген жерин унутпайт дейт. Мен эч унуткан да жокмун. Көп ырларды жаздым. Мени Жолболду Алыбаев келеби бар ошол Мургапка. Мени Токон Эшбаев барабы баарын келер менен мага телефон чалчу эле. Ой, сен эмне кылып алгансың? Сени оозунан түшүрбөйт экен. Ой, мен палбанмын дедим мен. Палбан бардык жерде бактуу болот. Чындыгында мен өзүм университетте күрөшчүмүн. Кандидат мастер болгом. Сборный Кыргызстанда күрөшчүмүн. Жанагы соревнованияга катышчумун. Анан тияка барып, мен Мургапта Харукта үч теңгере боюнча Мургап район чемпион болгон. Ал ошол кагаз менде дагы эле бар. Мен көп кишилерге ошентип мактанчумун. Анан кийин ырчы кетти, китеп болуп, анан ошол ырлар менен дагы мактанып жүрөм ушунга чейин. Себеби ушул сиздерден алган бир таасир, бир мени аздырып ушул ада кишилерге кошту деп эсептейм. Мен ошо биринчи жыйын Аксакал айтты, өтүр сезим деген ошол жыйнагы мага авторитет алып келген. Мени мүчөлүккө алышкан, ал убакта сайыста мүчөгө өтүштөгөн азап наза болчу. Мен ошол ырдымдын негизги бөлүгү бүт Мургап болчу. Ошол Мургап колдоду, ыйыктыгы менен колдоду, улуулугу менен колдоду. Менин жолум шыр болуп кетти. Барачный болсо да үй алдым, ал убакта үй деген баленин балеси болчу. Анан элдин арасына алынып, анан кийин Топко Жолболду Асанкалыйболу оған чыгарып кичине элге көрүнүп калдым да. Бунун ичинде мен бул именно ушу Мургаптан башталган булак агып отуруп таласка кошулду да. Бул тагдыр экен, адам тагдырды өзү жасай албайт. Аны Кудай Таалам өзү көрсөтөт. Ысыкты да көрсөтөт, суукту да көрсөтөт, жакшылыкты да, жамандыкты да. Бирок мен өзүмдүн жашоомдо ошол жака барганыма мен 1-2 жылда келсе мен келбей 5 жыл иштегениме Ыран-Көл, Чештебе, Аличур, Харокко баарын көргөнүмө абдан сыймыктанам. Ошол жактан болгон киши болсо таң атканча кобурашып бир барып келгендей болуп калам. Бул мен айтам, бул тема бүгүн айтылып эртең унутулуп калбай турган тема. Себеби Сарыкол деген улуу эл бир учурдун тарыхтын бир несинде ошол жакта туруп калган. 1926 жылы Кыргыз Республикасында болчу. Анан кийин Тажик Республикасына өткөн. Азыр дагы ар кандай сөздөр жүрүп атат. Мен эми өкмөт жагында жакшы эчтекесин билбейм. Бирок Кыргыз тарыхында Мургаптын ролу өтө чоң. Ошол жерде аттарды айтып турат. Аттар эле. Ошо бир кылымдын бир кылымында чачылган кыргыз барып туруп калган. Көбүнчө булар лейлектик көбүрдө сүйлөшчү. Азыр башкача болуп кетти билбейм. Орунбай деген агай болор эле. Ыран-Көлдө ордон аябай жакшы атчу. Ошол мен жана эштен кирип келип бул эки кызга сабак берген экем.
айтып отырышып жүргіп атам да биринчи оозума ошол ага келип туруп Алсейт агай балдары барбы деген. Ушул баары мага улуусу ата, кичүүсү Темтуш, балдары окуучу болду мага. Мына Пиримбердиевдин кызы Билалова, ушулардын баары мен Нуканбаев деген агайыбыз бизди окуткан, декан болчу. Ушуларды киргизип кийин бүтүп кетишти. Азыр кайда экенин билбейм. Анан да бир Жолдошбек беле физкултура түрүндө окуп, волейболду жакшы ойночу кеткен. Мен bunun bari emне үчүн айтып атам? Себеби ушунун баары менде жашап жүрөт да. Менин кептеги образым сыяктуу эле менин турмушумдагы образдар ошолор. Аралашкан адамдар, сүйлөшкөн кыздар, келиндер. Мен тиги жатаканада да воспитатель болуп иштедим. Шыгылып Ахмет Шарипов агай кызы агай болчу. Мургаптын суусуна чүрөк атчубуз. Чүрөк келет да Индиядан. Биякта чүрөк дегенди билбейт, чүрөк түгөнгөн өзү. Ошону быткыл сазга жатып алып кара киши аябай жеткен охотник экен Дүмелгенчи. Ошо атарды бирди атып көргөн жок, тийгизген жокпуз, бирок атчубуз да. Ошонун баары эсте да. Ал Мургапка келет, Индиянын кайсы бир көлүнөн келет. Ошо келгенден кийин бир жумага чейин атып алсаң, бермекти эрибеген болот да. Бир жумадан кийин эрип кетет экен. Ошону атабыз деп аксакал менен далай Мургаптын сазына тыгылганбыз. Анан азыр көрсөм дегенде эки көзүм төрт, бирок шарт болгон жок. Кайсыбир жылы бир 70 жылдыгы Мургаптын алып кетебиз деп айткан, анан кийин келген жок. Азыр просто кээде түшкө кирет, ошол эле, бирок ошонун өзү дагы жакшы да. Курортко барсаң да түшүнгүсүгө кирбейт да. Мен 20 бардым, 10 күндө, 20 күндө жүрдүм. Түш эмес, азыр унутуп калам да аттарын. Ал эми Мургап дегенде, Анатай дегенде эле болот да. Ошон үчүн мен Сарыколчумун, Мургапчумун. Рахмат агай, тирек ыраазычылык Сарыкол эл үчүн абдан жакшы эскерүү болду. Биз да сизди сыйлайбыз. Сарыколду түрөө кытырып, элге концерт коюп, маанайын көтөрүп келген экенсиз. Ошо Сарыкол эли кандай таасирлерди калтырды? Сизге сөз берсек. Көрүшө электер, саламатсыздарбы, амансыздарбы? Мен азыр бир унутуп калган байыркы бир жомокту бирөө эскертип айтып берген сыяктуу болуп атат. Бүтүп кайра кайтмакпыз. Анан ошол жерден өзүмө элегип анткени мен Сарыколдун Мургаптын даңаза даңкын мурда билет элем, угуп жүрөт элем. Мындай тарыхка жакындыгым бар да. Анан ушул жерге келген кайрылбай кетип каламбы, өкмөт эмнеси ошо десин. Барыбир мен чет мамлекетке кетип аткан жокмун, Советтер Союзунун ичине барат деген ойго келип, 1-май күнү Каракөлдөгү 2 орус солдатка 2 карак берип өтүп кетип калдым, жаш болуп. Аларды коркпойт өткөрүп. Ошол жерден өтүп баратып 14-15 артысын бар эле. Баарына түшүнүк катташтырдым. Өлүп калсам, добус жок табылды деп жаздым. Ат келген тияктан акырын сурагам да, алай тараптан, ош тараптан. Эгер тияк өтсөм кандай? Барбай барбак окуйт. Аяк чатак. Окуш оорулуу давлениясы бар, аны болсо, майып болуп кетесиңер. Анан палекетке калабыз. Деген ошону эстеп, анан баарына жастырып көлтөккө салып, Кудай сактасын. Деп Акбай далдыңырына чыкканда жапжаң автобус май толтура түтөктү. Автобус машина түтөктү. Тиртетип эле токтоп калды. Анан шофер туруштуга эми айдабайсың. Ойбай көзү түшүп атат. Бул эми. Аны эстеп койдум, аз да бияк.
деп анан туртуп эңкейтип алып анан кирип бардык. Бул барышыбыз. Эми мен көрбөсөм да сагынчуу экенмин да, мен көрсөм. Кыргыздын баласы болгондон кийин ушул байыркы Манаста көп айтылат да бул Саркол жөнүндө. Кандай жер болду экен? Памир дегенди сүрөттөн көрчүбүз. Кинодон көрчүбүз, анан көз менен көргөнгө жетпейт. Деп эле иңсе эле атай эле барып анан кийин жомокко бардым да. Ушул бир айылга 2-ден 3-төн берип аттык. Оюнду да, концертти да. Аяк оюн бар эле көп замандан бери. Илгери акындар бар чүкүн эстеген бир барып кетиптир деп уктум. Андан кийин Ырысбай аке барып кетти деп уктум, келип кетти деген деп уктум. Калган жок. Анан барып мени буларга деле жаңылык болду. Жердин бу бетинен тиги бетине баргандай эле болдук да, Нарын деген бияктын чегарасы Кытай. Памир деген бияктын чегара. Bir ayılga 2'den 3'ten oyun koydum. Men taң kalganım ушул болду. Мен көп кетер кеткиче эле таң калганым боюнча таң калып барып таң калып кайра келдим. Балда чоң кишилерге койсок бир да бала кирбейт. Бияктан тажап бүтчүбүз да балдар арасында кошо кирип алып оюн концерт тукпайсыз. Балдар үчүн койсок бир да чоң киши кирбейт. Балдар тынч мен билем. Болгон балдарды айттым, эми бала экен дебей, бала экен бул экен дебей, болгон күчүңөрдөн өнөрүңүздү көрсөткүлө. Булар да кыргыз, биз да кыргыз, бирок бияктын өнөрү могул, спектакль, пьеса деген, драма деген минет. Деп ошентип тиягы чаймак деген койчу ак балык ата жанагы. Жана кайнак суу, аличор, эчтеке койгон жокмун, түтүндү түрө кыдырып 20 gün жүрдüm. Hem Murgap'ta 20 gün жүрүш кыйын да. Тынбай концерттер болду. Ошону түгөнбөйт да Мургап. Бийиктерди көрүп атабыз. Чегараны бойлоп биз бияк ичи менен кетип баратсак, тияк төштө аркар кулжа кошо жайылып жүрөт. Анан кийин ошол жерден ошолорду көргөндө, Памирди көргөндө сыймыктанат экенсиң, мен жүрөгүмдө сыймыктанып аттым. Бир биздин тетиги Африкага барса, же болбосо Америкадан андан ары барып келсе бир түгөнбөс жомок кылып айтып беришет го барган. Алардык эмне? Таштан салынган үйлөр кайкалаган эле башка эчтеке жок. Көргөнбүз аларды. Ал биздин Памирде Кудайдын өзү салып койгон керемет бешик, алтын бешик. Силер жана концерттик жерде ырларды окуп отуруп мен сагынычым Кудайды карап айта алем ба? Мен келип алып кайра сагынган жокмун, анан кепчилеп кайра барсамбы деп. Бирок бүгүнкү күнгө чейин көңүлүмөн кетпей, ал экемди 2-3 жыл мурда телевизордон көрүп алып, ушундай ыйланып кетти, сүйүнүп да кеттим. Телевизорго жетип барайын деп да ойлодум, учурашып барат. Камал акеге мурда жолукканмын, көп жыл мурда. Азыркы мына инимди ошондо окуаттыр, балам окуаттыр, ошого келдим эле деп операнын алдынан жолуккам. Көп эле адамдар менен тааныштык, көп эле жерди жазыштык алеке. Улуу көз беркиңасын сагадамын чыкырып алып, анда кычыраган жап-жап кара каш, кара көз, сонун келишим жигит эле. Мына мезгил ушундай экен. Бир топ сырларды чечиштик, айтыштык. Мен Мургап жөнүндө тарыхын сурадым, эмне болуп, кыскасы бардыгын алып кетер кетчек деле ошо тарых жыйнадым мен окумуштуу сыяктуу эле. Анан баягы кызыккан адам ошентет экен да. Ошол жерде балдардын элдин кийинип жүргөнүн көрүп дагы бир сыймыктан. Биякты эстедим анакей ошону. Атаңдын көрүп, ушунтип тетияктагыларды келип көрсө болот эле. Дедим. Мен аны жомок дүйнө дегеним ошол. Өзүмдүн кыргызымды көрдүм да, бияктан барып бир жазалма элдин арасынан оригиналына баргандай болуп калдым да мен.
Anam emne deylik. Mına uşul jerde Kırgızdın жерinde turup kayra ошол киндик кантанган жерди сагынуу, кайра эле Кыргыздын жерин сагынуу дагы бир кызык болот экен. Башка жерде жүрүп сагынсам, бечараны эп болуп атат дейт экен. Бизде ушундай бир таң калыштуу нерселер көп да. Ушул Кыргыздын жеринде туруп алып, Кыргыздын тилин сактайбыз деген кеңчилик акылым айран. Kimden saktagан атат? Өзүнүн жеринде, өз элинде туруп, өз тилин кимден сактаган атат демейт. Башка бир жерде жүрүп кетсем да сактасын, унутуп калбай. Мына момундай деги кыргыз бир кызык элбиз да. Аман бололучу. Аман бололучу, эмне болсо да аман бололучу. Балким ушунубуз менен улуудурбуз, ушунубуз менен бийиктирбиз. Эрикпеген элбиз да, элди дериктирбейбиз, өзүбүз дерикпейбиз. Ушундай эл экенбиз. Сиздерге мен ошондо ал кемдин балдары мен концерт коюп, экинчи жолу концертти коюп, эртеси конуп эртең менен кетип атсам, 3 километрге чейин автобустун а дегенде Коштош өрүнөрдө атканда буларды ыйлап, буларды ошол артисттер ыйлап ырдай албай калды. Автобуска түшүп кетсек балдар 3 километрге чейин автобустун артынан чуркап келатат. Ой, мен токтот деп шопурду сөгөм. Ой, байкеми токтогонда тигин алыс айылдар билесиңер, бул айылдар километр кеч келет жетти. İçinde ilap ketip baratабыз, булар артта илап барат. Чаң! Анан мына ореке менин сагынычым ошондо мен буларды сагынып барганымды ошондо сездим. Ошол мен да элимди сагынып, элим бар деп сагынып барыптырмын. Эми бардык жерде эле жакшы окуялар болду. Эстен кетпейт, мени кеманын баарын айтып отурса түгөнбөйт жомок. Сиздерге эмне кылып берейин? Акындар кесирин окуп берет экен. Ашпозчу келсе тамак пиширип берет экен. Тигимчи келсе кийимин көтөрүп келип батат экен. Кыргыз тилин бул салты го. Анан эми ilgeri İran'da bir Anuşirvan degen akılman padişah olgan eken, tarihi adam eken, özü akıllı iş eken. Yılına 3 yolu elin kıdırıp çıkıp görüp geçiken, köçöge çıkıp. Kantıp yaşa odat böyle elimde. Ana gündür birinde şöyle bet parasa, köçönün 2 katarında, bunday 2 çetinde kas katar padişah geledat. Çigitler bile, vazirler bile geledat da. Bağırısı. Hazırkı prezidentler de Ayşe'den ittibatın üstünde getip bıraksa gerek. Ellerden elin jakşı karan padişah ekende. Anan kütüsüzlerin altından bir derviş, musafir kişi çıkıp böyle çok yolun ortasından padişahın altından çıkıp suraptır padişahın beğer görüyoruz yok şunday kayır çelim bir tenge olsa böyle geçseniz dedi. Anan al kişi ömründe canına tıyın sap çıktığımız eken. Oşam çeli karap dursanan mende yok degen bilet da padişah. Gayrı tenle şap cevap veriptir. Hem gayrıçım uşun çelin gözünü çöntüğümden bir tenge alıp çıksam bunu benim darajama doğru gelmeye kalat mı? Yap unutma deydiken. Derviştağ yengiş eken hem ada filosof akılmak. Anda 1000 tenge dile veriniz yap olmanız vermese gerek. Padişah kaynaş o zaman cevap verir. Eğer 1000 tengeni sana versen bu senin darajama doğru gelmeye kalat mı? Ağrısı karında yanlışın yerine gelip bir bilet olsadır da verip etmesem sisteminden mininden darajama doğru gelmeye kalat mı? Eğer bu vaktimiz olsa kamusunu verip durayım ben. Fethiye kabarımda da bilecek şöyle yapayım. Ya. Anım kansınlar. Anan eve şu yaşta yerim oturup oşanda yerden ırlasam içine özümlere
тартынып кыбырдаянбай калат экенсиң эми. Салмактуураак ырданды да берем, арзыраак мындайламай. Аталардан баштайлы. Бул комуз кармаган кишинин салты болот Кыргызда. Азыркы жаштар эми арынбасын шарт эле өзүмдүн баланча дегенимди деп эле киришет. Мен антпей салтты бузбайын, илгерки бала эмесминби? Мен ушул Токтогулду устат тутам да өзүмө. Ал кишини мен атам деле көргөн эмес. Бирок өнөрү ушул кишиники мага жакын да, ушу мен ушул кишини устатым деп ичимден эсептеп, Коргоол акын айткандай, көргөн жокмун токомду, бирок өнөрү менен бир көстүм. Алдыңардагы табылды, мен дагы токомдон калган кербесмин деп туруп, токомду угуп атабы. Bir ınırdap bir gülsün çert vereyim. Toktogul akın Aydoğdu'dan gelip 38 dişten azırap, sakal çaçı buğday ağarıp kendisi özgür bilesin yer, жалгыз balası uçup ketken eken, enesi karıp algan jarı Toktogul öldü de kusup koysa turmuşka çıkkan eken, ketken eken. Komşunday kapanın bağrını götürüp anan aylığında birin ekin tuğanların içine kosulak çoğultup veriyor anan ayıl menen boşa jayloda. Gün de erten menen el jıl kaydap gelip atkanda, jelesin tartıp atkanda gelin gesek, kempir gesek, çakasını alıp dige uypuyun sağıp kosulağın baylap atkan keste tokom koşa çıkıp öyle içine keydörü var eken deyip Oşağı varıp otururken komşusu ağaçıniki ulu söz kıyatacak tuvaletke varken dele kalıp kalmasa jölep koyursa ağaç hattan жүрсе de jörüksü de komşu koluna düştürür şeker. Bunu Korgol akın aytat. Tokom oturgan dele akılın omdop tepkesini tukarmalap. Bayağı otursana bayağı jele jıl kaydap gelgenler kulunun baylabay jelesin takmayıp uysağında çaka bakazın uypuyun tuşta böyle bağırlı bala çaka gelip bir gesek gelin deyip kızı olur öyle müttep mangdayına otura kalat eken günü güne. Toktogul Korgol aytat aytçuken ömrümde şu biririn kaytalabırdagan ukkan jokmун deydi. Bir jıl ırdasa dağı 360 gün ırdasa 360 başkırda söyle deydi. Mana mınday önler kayda var. Anan tokom emaylan ayınдар menden nan surap, mal surap gelip atkan joksuңар. Dagı bayağı önörden kişini uğup ketsek bile ve melge den berip atkanın arabaysıңар. Oşondan el dendeni var, tokomdun bir öke oz, eki gayrıgını kuvarbanan, şaraktatım anan okatın, gör okatın, kirişiliğin kılıp ketçeker. Menem sizlerge için ermek bolup bereyin aylan ayınдар. Ömrümde 9 kerbes serttim dedi deyit tokom. Bala kerbes, yaş kerbes, kız kerbes, aydama kerbes, cindi kerbes, jorgo işi kılıp 9 kerbesi var eken. 9 kerbes serttim, emi bugün silerge uşul 10 kerbes boldu bugün sertti şimdi. Uşunu jiyin tuktap gelipçilerge çoğun kerbes de sertip bereyin dep tokom. Çoğun kerbesti sertip adat deyip. Tokom yüzden aşık kuyu çekse dağı birinin akırda var çekçümez eken anake. Toğuz kaylıklı çekti atkandadır da çöken min bir yadı çekti atsam ağıgan dayırda etme düşünmeyin. Osonda Korgol kangal, örgüçe kangal öttüm de. Mendeli yasak gördüm, koldan gelmeydi eken de. Kuyu çekti atıp ırdaganda, ırdamak tüysüylesün canılıp betesin de deydi. Dağ kişi kolu kuyuda getip atat deyip, bir yerim uspay, oğusu başkanı suyla atat deyip. Men, bu anık, kaylara, jarallara bir şekerler. Oşonda tapam çoğun kerbesi çekti atat deyip.
da çetçin ayı toprağım. Baltarın altında yaşlı doktorum. Altında ye olgun bayram yaş karasam aylanıma gel doktorum. Yaşlı doktorum, ezilen ömür gülde yaş esnesem alaylanım al gayrılıma gelmeyi tavşanım. Bir gezekte karasam eyvaldıradır kaçıp kanı talelem. Andan almadan yapça şey balelim. Ana bir göz akşamelem. Hakçı bekleyen sevgiler ölümdü göreyim hareket kesip olmazsan boyansınıp bir gevay çıktı canım ha. Benim hazır kütürüm karasa kaldıradırga mutlak mal oldum. Hep karasına kalasa kaldı çal oldum. Hakçı bekleyen sevginin altmıştan bir öcek armandın alganım tappay kazar oldum ha. Yaş kadınlardan olmaz gayrını öttürsem handa kakşa sana gelbek mınnayca şey bandırım. Bir gezekten arasam bandar geliyor çıkan eğitalelim. Handa geri vurut capça şey balelim. Gelin gerçi açmak gelin soru gelişken sulu gelindir. Ölümünü göreyim yarbakan çeçek gitarı dese olmaz. Doşa geldirip gebaytıp kalçuda can edemem. Beni bir gün kütürüm karatı baldır geliyor ben otta be mal oldum. Gelimdi tappayda dal oldum gereke sakal da çal oldum. Gelin tükürgen pir çok. Armam tükürgen pir tappayda zar oldum. Topçuyumdu gül dökkün torbayı kilimsi dökkün bayağı top doğuldu ne gerbesi. Topkundu yaşta yetken son 90'lar arım ötken son kayran yaş dolmadı bana itti bak gelbesine. Yeki kavattılar kanen aldar elik surdu ne gerbesi. Eldin için gül döpken ekelikinin suyu döpken karaçın esilin tokan ne gerbesi. Eki gerbesi ömürde kayran taşı işte sen kaydıva gelbesine. Evet kayran ömüre kayran ömürde yaş kadınlardan okunmaz. Kayran ömür ötken son karnı kaz etken son kayran ömür gülge şaşırıyor gün sen kayran alma. Hep baldır bunda yaş, bunda yaş, bunda yaş. Buna mumday, mumday, mumday. Yekeli kanat dilim ayı söylesin. Yekeli dilim özümez baldır erginlik doğmuş önündesin. Elimde ne geçsen bir günün eskeri parıp kim güretesilin tokum çatattır. Tokumdun endilecek baskanda bir sesine. Beni torgoyda dilime söylesin. Handa tolkundu torgoyda dilime sümez tolkundu dolu şenindesin. Tokumda ne geç
кетсем bir günü tor koyun tokam jatat dep. Толғанып барып күнгіле тоқымдың топырақ басқанда мүрзесіне. Қолыңдан кетсем мейлісі артында толық қырғыз күндеріне. Hem arban razı olsun. Ülküsün çektiklere gedeyim. Olsa ayağı da emes degende. Anda aytmadım 40 kelem dep. Hurmatlı sarıqaldıqlar. Bu kişini bilesiniz. Murat Kavan'ın 20 gün жүргенде bu kişinin tarixi önür adamın, mıktı önür adamın tarixi da çok derin mıçkağa geçtik bu kişi. Aktan деген çok manaşı olun. Deyip köyge andan da çok manaşlar bilen zamandaş olun. Gerek bolsa sayakpay aksakal oşo kişiden үйрөнгөн. To'g'ri qo'lda bu kişinin nelerini жазган, Aktan Pınöktün Tugulbay Sıdıkbek деген uluu жазуучу Көкөтөй Чеченин жазып чыккан bu kişinin atası kaldırgan muraslar. Ama alan çet oynadık, baldarının oyundan başlayıp Köpkörünün oyundan erecilerin var şu kişi akademiden de yazılıp duran. Şunun için ben bunu çok derinli çıkardım. Bu kızın bana şundan taşan, önürlü adamdın,
артында ушундай өнөрлүү бала калса, ал бактылуу киши. Бактылуу болуңуз, өнөрүңүз өрчүсүн, бириңиз эми болсун, экиңиз жете болсун. Чоң рахмат Талдагай. Терең ыраазычылык билдиребиз Сарыкул эли сиз менен. Сиздин ырыңыз биздин жан дүйнөбүздү азыктандырды деп айта алам. Ак шуңгар Доронбек Садырбаевке арналды. Айтылуу Бамир Сарыкол асыл жердин, өнөрлүү ак калпакчан кыргыз элдин, даңазалап ааламга үрпататын ак шуңкар ала тоодон учуп келди. Салт санасы булгуп жаттı чыкпай, Сарыкол элин аалам көрдү кулак укпай. Даңазасы жер жаңыртты экранда, дүйнө жүзүн сабалап учкармыштай. Даңазалап дүйнөгө эне даңкын, алаканга көтөрүп ал аял баркын. Тукумун таркатуучу кыргызымдын сулуулугун, назиктигин аял сатты. Элчиреп ийип кетти эне сүтү, көкөлөтүп көтөргөндө аял баркын. Сизге бүгүн аял заты тайзим кылат, ак сүт менен ак баласын кабыл алган. Ак шоола нур төгүлгөн жайкы таңда, ак шуңкар далбай учкун бүт ааламга. Жагытта кыргыз изде дүйнө кезек, каруудай күч жүрөгүмдө жаным барда. Кабагыңды гүлгө теңейин жаздагы, каалабадым сенден бөлөк ай башканы. Өчпөй турган түбөлгө мен үчүн, өмүрүмдүн сен экенсиң актаны. Баягындай күн чыгайда, мажырайын жүз чыгайда. Баягындай эч кайгырбай, баягындай сүй чыгайда. Көп сулуулар көрүнсө да көзүмө, көңүл толуп тең келбедиң ай өзүңө. Таттуу болуп дайым бирге жүрсүңдө, тагдыр сени энчилептир өзүңө. Баягындай күн чыгайда, бажырайып жүз чыгайда. Баягындай эч кайгырбай, баягындай сүй чыгайда. Кабыл албай кетем айткан сөзүңдү, канча жолу каба кылдым ай өзүңдү. Кечир жаным, кечирип бой суранам, эгер чындап сүйөр болсоң өзүңдү. Баягындай күн чыгайда, мажырайып жүз чыгайда. Баягындай эч кайгырбай, баягындай сүй чыгайда. Баягындай эч кайгырбай, баягындай сүй чыгайда, жүз чыгайда. Куручусу, жазуучу Алтын Акназаров Алымкул агайга сөз берели. Жерлештер,
Kanjada kettik bu mындай учурда Кыргыздын Кыргыздын табиаты, Кыргыздын тарыхы азыр мен айтайын деп отурган сөздөрүм барды мындай муну уюштурганда сагындырган Саркол деп ар кандай ойлор пайда болду. Анын сабыры деген азыр айтып отурду. Аллага мындайдын сабыры дегенде биринчи жери Саркол, тарихи жактан алып караганда деле Манастыр анам эч бөлүнө турган иштегечи эч бөлүнө турган мындайча айтканда эми терең башталганда Саркол бир кыргыз жери кылымдардан бир кыргыз жери анан эми тагдыр буйруп насип болуп учурунда кандай жер бөлүшкөн убакта кыргыз жерлери көрмөс кетип калган сыяктанат. Болбосо бир тажикке тиешелүү кылып же тажигинен бир жерде неметип чыккан жерим жок. Кызыл Арыктан ар жакка барып Акбай Демеге чейин Каракөл Акбай таландан түшүп кетип Муркапандан ары Токтомуш Аксууран көл барып биздин ал чөлөрөн анан ары барып Кой Тезектеп Жумушан көз анан керек болсо Карок деген эмес Корок деп балким ошого чейин кыргыздын жери болгон. Актайла үйгөн токой. Анан эми бүгүн ушулар баарын айтып отур. Абрамсондун кыргыз этностун тарыхын Абрамсондун деген окумушунда айтат. Кыргыздардын калыптануу процесси Чыгыш Теңир тоо менен Памыр Алай тоолорунда калыптануу болгон кыргыз катары калыптануу. Ошондагы жак кандай Нарын бир жагы болсо бир жагы Памир болуп ушундай болуп калды. Эми бүгүнкү кеченин деңгээлде өтөрүлө эми бул биз адап уюштурганда балдар окуудан бошобойт экен. Кээ бир репетиция кылып калдык, кээ бир неметпей калдык. Канчасы эмес болчу туура болду, канчасы туура эмес болду. Бул балдарым отурат баарына. Менин максатым жалпы улуу мектеп коомдук фондубуздун башында алмаштырган максат Кыргызстанга улуу мекенге келгенден кийин биздин жаштарды ар тараптуу өстүрүп, ар тараптуу ушуп аралашып, эгерде Камал Уставов баштап келген элибиздин алдыңкы көч 23-26 жыл болсо дагы көч келет. Эми жерде улут боюнча алган убакта нече миллиондогон миңдеген элдин улут катар мекени жок. Бизде бар үчөөсү биз баягы тамган жер Саркол деп сагына беребиз. Кыргыз деп мамлекет Кыргызстан катары табыла беребиз. Кыргызстанга келип анан эми мында чогулуп отурганда андыр айта кетейин. Мен көп нерсени ойлодум. Мен азыр жашым студиялап отуруп мындай сөздөр болгондо толкунат экенсиң. Мында көп бизде чыгармачыл жаштарда бир учурларда өспөй калгандар барбыз. Мисалы үчүн мен алгачкы качан мен айтышында керек болуп кетти. Эми мында айтайын деген бериңиз Турсуновдон баштап анан Кыштакчан айтып кетти. Мурзаябаевдин Кыштакчасы, андан кийин барган неме Зура Соронбаеванын Астырак деген анан эми айтып отурсак көптөр бар. Анан даяган сонда барган пресс келип кеткен жер өзү балбон деп жаткан балбондугу мен 4-класста көрүп калгам. Ниязмамат деген менен күрөшүп калган убакта эсимде турат, аксакалдар айткан, ой бала сен жашып чыкпа. Муну карачы муну түсүнө карабайсың десем чыкканбыз мына отурат. Бала чак эсимде калган. Ошондо чыккан. Ошол жерде кыздар көтөрүп ана эми отуруп алып туруп атай ошол эскерип мен балбонмун деп сагынып ар бир ырында айтып отургандан кийин биз негизинен эми жалаң кыргыздын жерде кыргыздар жок. Сыймыктап турабыз. Анан эми мен үч нерсени айта берсем сөз көбөйүп кете берет, бирок эми мынча болуп калды. Эми буларды уюштурган жетекчилер айтар. Эми көптөр бар кетти. Эми сизден эменен өскөн Даникеев багайдында
Көкбай кестісінде ол чоң жазушылардың барында Сарқол естеп кетті. Сосын дел бірімді айтмадым, дел бірімді деп айта бер, памырды қырысқа тайыз. Өскендені кейіпті Көкбай кестісінде айшападылы, мен Сарқолдан барғамынды елестеген жерге бар. Андан кейін кірілер, сақ. Андан деген бай өжезар келіп кетті, Алла разы болсын, ошондой жашқа жетіп, ошондой денсаулығын келіп бергенге отырып сыйлықтанабыз. Анан yanında менде 3 нәрсесінде қалды. Дорамбектің үзіндісін көрсетті келе. Ошо тосып барғанда да мен анда жашыймын. Тосып шығып, Дорамбекті банда Қадырбек Басалдат деген бар. Ошолардың барған уақытта ал жолдың бойында тосып алып тұрып düşіп, жерге doğum қылып, жерге чекесін қойып, ұйық жерге келді. Қырғызын жер екен балам, қыздар, балдар, кейін деп қаңырықтар кеткен есін. Анан кейін анатай, онжан оқушы бала кезіндегі күрескенде көпке чейін мектепті алға чейін сөз бар. Шушы 70 жастық сетіп қалған. Анан еңбегімді қатысып отырған әкеме көз мені көп нәрсеге шықтандырып, қайрағындай бір кетсен Қарашанға. Ана бұлдарың бар екен деп, Ташқаны Базарбайға кіріп секретарь Сол вақытта мен бір Қотор спектакль бұлардың емесіменен тапшып қойыла тұрған болғанда сонда қандай бір себептеріне қойылмайдылар. Не себептендер? Ол жерлерімнен отты сіз бұлдағы берсеңдер. Анан азыр ескеріп өтті шоу және мен аяғыда скартоидтарын үлкек берген біздерге ең біріншіден болып, жаш бойынша кетсем, Алымхан деген Байва жеңізге, Анатай Абырқанов мәсіздерге, бүке бардыңыздарға Сарқол, жалпы үшінде келген Сарқолшылардың атына, жалпы еле телефонмен сөйлессеңіз де біздіңдер. Барының атына, сіздерге рашылық білдір барды әзім қылабыз. Қандай да бір деңгейде бір шығарып адамдар жүрегі кеңпейін. Екеуір деген шығармашылық шықты. Екеуір, ұнытам шығармашылық бола алмай. Алардан біздей, монстаж дейді, біреуін емгетін бері тақпарқысын ақтыртып, өзімен ағанып деген жоқ сіздер талантыңыздарға әзім қылабыз. Келіп бергеніңіздерге рахмат. Анан аяғында айтарым біз, мана алмасында кей сөзді айтар бұл. Шындай бір неме атысақ дегеніміз бар деп, біздің баштаған, мен жетекте баштағанның алғашқы жастар бұлар бүгін баштады, сіздерге разылық білдірем. Жаман жақ сөз, қандай сөздер өсті де, разының кешегі сөздерге бүгін бардығы ең жақшына болды. Сіздерге де егілік жақшылықтарды қалауын. Анан сөзді ағында қалды, оған келеді қазір күтебе қашықтыр. Сөзімді қысқартып айтарым. Сіздерге чоң терең рашылық бітіреміз. Без толық берсін Алла Тағала. Өмір берсін. Таланттар дағы көптеген шығармалар жазыңыз. Дағы бізді Сарқол тестеп бәрімізге демeur болып, бәрімізге қанат болып, бәрімізге бағыт беріп, жол көрсетіп тұрыңыздар. Егер де бізден шыққан таланттар болып тұрған болса, ошолар ішіне жардам беріңіздер. Анан шығармашылықпен азыр келіп, ағайырын оқыдық, деген байымдарын оқыдық, Тәукен болса чевалдық бұл артист. Әрбір кинода, әрбір театр немелерді көрсіз. Бір көріппен чақып бұлардың қасында да қошы жатқамыз. Әртін орқыз демей, шығармашылық егіл парыздарға болсын. Негізінен бүгін бізде қандай болады деген жүректі өнерсін айтып қосып келмей, иншалла. Не молығы деп қалдыңылы, бізді сыйлар, әнкемізді бір келші келегеде, Торынбай Стадырбек немесіне қарындашын шақырып келе байғалды. Қалғандар чоң өтінім, денсаулық болсын, балдарыңыздарға, немерелеріңіздерге ұзын өмір берсін Алла Тағала. Барлығын жақсылығын көріңіздер. Дайыма ел арасында сөз болып жүрген жақсы. Дайым шығармашылықпенен сіздерді ескеріп, қаруаңызда дайыма бағып беріп жүрген. Алла сіздерге денсаулық берсін. Өмір
Сарыколдун пулуну биз сыйыктаган агабыз, Кыргызстандагы жалпы кызыкчылыкты издөө коммерциялык эмес уюмунун жетекчиси Кеңешбек Сайназаров агайыбызга сөз берсек. Талаштарга калайык, жердештерим, кечиресиздер, мен бир башка бир бул жакта 8 мамлекеттен келип чоң конференция болуп аткан болчу, ошого келе албай аттым, бирок азыр уже аяктап калганда бул жакка келдим. Бирок кабарлар келип турду, аябай сонун өткөрүпсүздөр. Бул нерсе жакшы жөрөлгө деп ойлойм. Бул деген акыркы мынау 25-28 жылдын ичиндеги топтолуп келген, мынау экинчи кейбирөөлөр уже 3-чү муундан чыгып кыргызстандыктар болуп, бирок ошол эле учурда биздин мынау атактуу Памирден келип, ошол нерседен сызык алып, ошол жактан бизден дем алып, ошол нерселер чыгып атканын мындай сүйүндүрөм. Ошол мүмкүнчүлүктөн пайдаланып, агай азыр аябай жакшы сөздөрдү сүйлөдүңүз. Ошол нерселер болсун, мол болсун, түбөлүктүү болсун да. Агайлар, эми мен көбүнчө ушул алыстан атын угуп, мындай сыймыктанып жүргөн, суктанып жүргөн агайлар ушунчалык келип, бүгүнкү күндө Сарыколдон чыккан ушул таланттардын окууларын угуп, баарлашып кеткенине сиз айткан ыраазычылыктарга мен дагы кошулуп келем. Анан мүмкүнчүлүктөн пайдаланып дагы бир нерсени айтпаса туура болбойт деп ойлойм. Ол акыркы учурдагы мынау улуу мекен фондунда жакшы жөрөлгөлөрдүн көпчүлүгү болуп атат. Бул нерсе көбүрөөк болсун деп тилейли. Ошол нерсенин башында мындай демилгени көтөрүп баштаган Алмаз агайыбыз бар эле. Ылайым сиздерге ийгиликтерди берсин Алмаз агай. Колуңуздан келсе биз колдон келген көмөктү көрсөткөнгө аракет кылабыз. Ошол жүктүн, көпчүлүктүн жүгүн чогуу көтөргөнгө биз аракет кылабыз деп айтмакчымын. Анан дагы акыркысы мүмкүнчүлүктөн пайдаланып дагы айта турган нерсе, мына көпчүлүк учурда мен акыркы учурда көбүрөөк ушул мына чоң алай, анан Памирден, Афганистан жактан келген Памирден, Кытай жактагы Памирден келген, анан Мургап Тоолуу Балакшан автономиясынын областынан келген жаңы муундагы адамдар менен сүйлөшүп калдым, 4-5 менен. Мындай суктанарлык нерсе да, мен убагында мисалы 90-жылы Кыргызстанга биринчи мындай ал мезгилде жанагы вуздар аркылуу алмашуу аркылуу келген мезгилде бизде андай деген даже мындай түшүнүктөр же болбосо мындай ойлор деле жок болчу. Азыр бул киши жаңынан өсүп келе жаткан муундарды менен угуп сүйлөшүп отурсаң, алардан чыккан дүбүрт, алардагы болгон мындай жигер дейбизби, зээндүүлүктөр мындай аябай ичиңди жылытып, келечекке чоң үмүт менен карап турат. Мен ошол бул жерде отурган жаштар менен эмнени айткым келет. Мен өзүмдүн ар кайсы эме менен шарттар менен башка мындай эл аралык уюмдарда иштеп жүрөм. Ошол колдон келишинче, эгерде керек боло турган болсо, мен жолугушканга даярмын. Колдон келишинче ошол силерге берген кеңештерди бергенге даярмын. Ылайым ушул учугубуз уланып, колубуз кур калбай, ошол илгертеден бери келе жаткан жиптер дальше келечекте көбүрөөк узакка улансын деген сөздү айтмакчымын. Рахматчы. Сарыкол элинин чыгаан уулу көптөгөн иш-чаралардын деми өрчүсү, Коомдук фонддун төрагасы Рустамов Алмазбек агабызга берсек. Ушул биздин Кыргызстаныбыз. Андан сырткары ошол эле Сарыколдо адатыбызды, тилибизди, салтыбызды жоготпой келе жатабыз. Бул агайларыбыз дагы көп барып келди. Ошонун ичинде ушул улуу мекендин баягы эң башкы максаттарынын
максаттарынын 2 максатты биз ар дайым айтып келебиз. Биринчиси ушул Сарыкол элинин ынтымагы, ар дайым ушундай иш-чаралардын үстүндө жолуга берсек, ар бирибиз колубуздан келген салымыбызды кошо берсек, ырысалды ынтымак деп кыргызда бекер айтпайбы, ынтымактуу болсок, иштерибиз алга жүрө берет. Экинчи максатыбыз болсо ушул биздин ушул алакандай болгон Сарыкол элибизди кыргыз элине тааныштырыш болчу. Ушундай жөрөлгөлөрдүн артынан Сарыколдо ушундай бизде кыргыздын жери болгон ушундай деген кыргыз. Бир уч кыргыз эл жашайт. Өзүнүн каада салтын, тилини, дилини жоготпогон эл жашайт. Ушуну биз кыргыз элине тааныштырышыбыз керек сөзсүз. Ушунун үстүндө баардыгыңыздарга рахмат. Биздин ар бир ушул үчүн жасаган иш-чараларыбызга ар дайым келип берип атасыздар, активдүү катышып берип атасыздар. Андан сырткары Алымкул агайыбызга чоң ыраазычылык билдиргим келет. Ушул эмени студенттерди баягы Табылды агайдын айтканын мага Алымкул агайыбыз баягында айтканда ошо бургап барганда, сен ушул баягы ушул жерде Кыргызстандан барып, андан өзүңдүн өнөрүңдү өркүндөтпөй ушул жерде калып кетипсиң деп, ушундай деп канча деген таланттар жатып калды деп айткан экен да, ошо чындыгында ушундай болду да. Баягы Алымкул агай өзү дагы айтып калат, мен ушу баягы чөйрө ушундай болуп калды, ошол жерде болуп өнүкпөй калдым деп. Бирок азыр Алымкул агайдын баягы канчалык таланттары эми ташкындап, эми ачылып жаткан убагында экөөбүз сүйлөшүп калганда айттым, мен картайдым, мен айттым, Алымкул агай, сиз дагы эле жашсыз, чыгармачылык жашка карабайт, эми башталат, эми мындан ары. Анан Алымкул агайдын дагы бир ушундай бир максаты бар, Сарыкол деген театр ачсак дегенчи. Ушул бүгүнкү кечени мен ойлойм, ошол Сарыкол театрынын биринчи кадамы деп ойлоймун. Андан сырткары биздин ушул студенттерибизге чоң ыраазычылык билдиргим келет. Баягы өздөрүнүн ушул азыр анын буларда дагы жанагы сессиялары башталганына карабай, өздөрүнүн убактысын бөлүп келип, 1 ай 2 ай даярданып ушундай бизге чоң тартуулап беришти. Махабатка чоң ыраазылык билдирем. Мен замым билесиздер, орун басарым жүгүрүп жүрүп баягы көп жумуштарды бүтүрдү. Не дейбиз эми? Бар болуңуздар, ар дайым ынтымакта бололу. Бири-бирибиз менен элбиз. Ушинтип бар дайым чогулуп жүрөлү, көп жөрөлгөлөр болсун. Жакшылыкта гана чогулуп жүрөлү. Рахмат агайларга дагы чоң рахмат келип бергенине. Сарыкол элинин жарымы бул жака келген агайлар. Тез-тез көрүшүп туралы. Бар болуңуздар, бардыңыздар. Жана бир төкмөлөр турбайбы? Ыр жазган балдар бар экен, кыздар бар экен. Иш деген ушинтип эле башталат. Айтып атат, булактын көзүн ачмайынча ал жарылып өзү чыгып кете албайт. Ушундай жыйында ушундай кружокторду ачылат. Жана бир комуш жеткен бала Замирбектин окуучусумун дедимби? Туткучу болсоң анда мен иним турбайсыңбы? Ой, мен айылымда ырчайым, менин айылым. Айтып коеюн. Ал туткучудан баштап Абдулла Нуралиев деген бар. Самат Көчөрбаев деген манасчы бар. Төлөш Турдалиев деген ырч өткөн. Эстебес өткөн. Алымкул өткөн. Замирбек өтпөйт ал. Бул Замирбек мынакей ушундай ырчайт, биз ырчайт деп коет өзү. Любой бала чертип, омузду чертип алат. Биз ушу бала кезден, кстати, мен акаңа окшоп үйдү черте албайм, но оондорду өзүм үчүн чертем. Бул дил азык да, адам үчүн. Комузду, манданы, никипараны чертип коюш, бул өзүңө керек ал. Кандай прозаик болосуңбу, драматург болосуңбу, акын болосуңбу, бир музыка сени коштоп жүрүш керек да. Ошон үчүн сенде бир проблема болуп калса, мен сага жардам бергенге аягымдан тик турамын. Мейли
Алга болsun, meni Tamirбекке болsun, meni Elmirbекке болsun, менин сөзүм өтөт аларга. Анан ошол сыяктуу эле ыр жазган балдар, кыздар, чогултукулар. Чогултуп туруп, мага бергиле, өзүңөр абдан бышыргыла. Улуу курстун балдары кичине бышыгыраак болот, билет атты карабай. Анан кийин мен карайын. Менен кийин менен да жакшы сынчылар бар, аларга көрсөтөйүн да, анан кийин ушул жылдын аягында Ала Тоо деген журнал чыгат, ошого сары колдук студенттердин ырлары деп басып бергенге менин күчүм жетет. Ушинтип аңгеме болобу, аңгемени алып келдилер. Драма болобу, драма, роман болобу, роман баарын алып келдилер. Сен мындай жыйынды кургандан кийин бир ишти баштайлы. Рахмат. Кылымдап заман өтсө да, кыйла жоо жабыш көрсө да, ийилбейсиң бай көтөргөн азаптар башка түссө да, алтырбай сырын душманга, айтылуу саркол эл жерин биз айтып бир аз эскердик, сагынып алыс жүрсөк да деген ырсаптарыбыз менен бүгүнкү поэзия кечебизди жыйынтыктайбыз. Саламатта болуңуздар. Келген коноктор баарыңыздарга терең ырысчылык билдиребиз.